Мақсат Давранов Анжелика Кайратованың клибине тартылды. Алып баруучу Тамада Мақсат Даврановду ырчы Анжелика Кайратованың «Мейли тагдыр» деп аталган ырына тартылган клиптен көрө аласыз. Бул тууралуу алып баруучу өзү социалдык баракчасына маалымат бөлүштү. Анжеликанын «Мейли тагдыр» деген ырынын клибине тартылды. «Мейли тагдыр» ырын ырдап Анжелика өзүнүн жашоосун ырдагандай болуптур. Кандай сөз айтылбасын, эмне деген гана сындар жазылбасын, ар кандай буттосу, көрө албастык болсо да, мейли тагдыр мага башың ийбегин, суранарым балдарым ата-энеме тийбегин дейт. Жакынкы күндөрү клипке өзүңүздүн бааңыздарды бересиздер деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы Zaman Çekit KG. Анжелика, мени акыл үйрөтүп кыйын болуп кетиптир. Ырчы Анжелика бардык нерсе адамдын өзүнөн көз каранды экенин айтат. Кээде олтуруп бүт оюмду төкпөй чачпай айткым келет, жазгым келет. Бирок ал ойлорумду түшүнчү инсан өтө аз. Тескерисинче, мени акыл үйрөтүп жатат, же кыйын болуп кетиптир дегендер жок эмес болот. Бардык нерсе өзүбүздөн, жашоо шартыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз. Даамдуу жемиш отургузбай туруп, жемиш жебегенге бирөөнү күнөөлөп наалыгандар бар. Табити жок туруп турган турпатын чүпүрөк менен кооздойм деген андан беттер. Карызын бербей, карызын болгон адамды жамантап урушкандар көбөйдү. Эх заман, мен чындап чоңойдум окшойт. Таң калбай деле калдым мындайларга. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Нурлан Насип бала кайрадан кызматта. Ырчы Нурлан Насип кайрадан эл кызматына чыкканын маалымдады. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына видео жүктөп, тойлорго кызмат кылууну баштаганын билдирди. Салам алейкум достор, көптөн бери көрүшпөй кеттик. Бала кайрадан кызматта. Жакшы күндөр болсун, жакшы күндөрдө жолугалы. Барыңыздарга ийгилик деп билдирген ал видеодо. Эскерте кетсек, Жубай Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылгандан бери Нурлан Насип социалдык тармакта активдүү позициясын азайткан эле. Маалымат булагы Zaman Çekit KG. Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Белоруссиядан чыгып кетти. Белоруссиядагы саясий кырдаалдан улам баш паник алган экс-президент Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар жатат. Имиш маалыматтарга караганда алар Максим Бакиев отурукташкан Улуу Британиянын борбору Лондон шаарында экендиги айтылууда. Бул тууралуу Веби Чекит KG сайты жеке булактарына таянып жазып чыкты. Эгерде чын эле Курманбек Бакиевдин Беларусь өлкөсүнөн качып кеткен болсо, анын Кыргызстандан чыгарып кеткен активдери жана анын бардык бизнеси Кыргызстандын пайдасына өтүшү керек. Мисалы, миллиард көлөмдөгү инвестиция менен агро өнөр жай комплексинин курулушун жүргүзүп жаткан Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясын өткөрүү боюнча маселе көтөрүү керек. Корпорациянын акционерлеринин баш сабында Курманбек Бакиев жана уулдары Марат менен Максим турат. Ал эми корпорациянын башкы директору Даниил Урицкий, тактап айтканда 7 жыл мурун өзүн өлдү деп жалганга чыгарган экс-премьер-министр Данияр Үсөнов. Беларуста болгон президенттик шайлоо күнү президент Лукашенко аталган корпорациянын иши менен таанышкан болчу. Эскерте кетсек, Данияр Үсөнов дагы Лондондо качты деген кабар тарап, коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.